Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Ата-энелер, түгүн өндүрүш ишканаларынын өкүлдөрү, Оштуудан келген эжейлер, эже агайлар, студенттер. Бүгүн сиздерди кесиптик колледжибиздин түгүү буюмдарын конструкциялоо, модельдештирүү жана технология сайтчилигинин келечектеги модельер конструкторлордун азыркы күндө студенттеринин биринчи жолу окуу практикасына келип, тажрыйбалуу окуу өндүрүштүк мастерлерибиздин жетекчилиги астында бир ай мезгилинде өз колубуз менен тиккен кийимдерибизди көрсөтүүчү жыл сайын өткөрүлүүчү менин биринчи жолу тиккен кийим аттуу майрамга кош келипсиздер. Майрамдын салтанаттуу ачуу азими жеңил өнөр жай сабактары бирикмесинин башчысы Жээнбекова Жидегүл Акиевнага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү менин биринчи тиккен кийимим деген биздин студенттерибиз биринчи жолу практикага келип, өз колдору менен демисезондук пальто тигишкен. Ошону мени сиздердин алдыңыздарда мына бүгүн жыл сайын бизде ушул майрамды өткөрүү неме болуп калган, саат болуп калган. Ошол майрамыбызга куш келипсиздер. Бул жерде негизи эмне болуп атат? Bir айлык практиканын ичинде ушул ата-энелер отурасыздар. Ушу балдарыңыздар келип, кандай жетишкендиктерге жетишкендигин көрүп кетиш үчүн атайын ушундай майрам уюштурабыз. Эми эмне да айтайлы, бул жерде ата-энелер отурат. Коңшу университеттин бир кафедрасы келип отурат, Оштуунун. Биздин кафедрадай кафедра. Андан сырткары өндүрүштүк ишканалардын жетекчилери, университеттин жетекчилиги, университеттин мугалимдери, университетибиздин студенттери бардыгыңыздар отурасыздар. Ушул майрамды азыр алып баруучулар өздөрү алып барып, сиздердин алдыңыздарга тартуулайт. Жашынан көрүп, колду катуу чаап, ушуларга мындай поддержка берип отурушуларга биз тилектешпиз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда биздин студенттердин өздөрү тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштогон өз колубуз менен тиккен кийимдерибизди көрсөтүү азимин баштайбыз. Адам бол деп жалгыз сага атаң күтөт. Алыс кетсең жалгыз гана апаң күтөт. Эч ким сага күйбөгөндөй атаң күйүп, эч ким сени сүйбөгөндөй апаң сүйөт. Ал эмесе азыркы кезекти КМТ 11-19 тайпасындагы Ташбаева Айзирек жана Камралиева Айзатка беребиз. Үп, ата-эне, кол чалуулар менен тосуп алабыз. Adam bolçu деп айтам, акыл айткан алтын аттан бергелер, араласа табыл менен кан келер, адамзатка берүүлүктө жан берер, алтындан да кымбат болгон асылда, ардактаган алтын аппак бергелер, адам бул бизи багып ойкон, дагылайтын асезди ойлоткон, ата-энеден ашып нерсе көрбөгөн, алтын деп күн сайын ойноткон, ардайым ата-эне, 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 бар болсун дагы эле, дагы эле, дагы эле, дагы эле. Ömür boyu süygörgülü ata-ene, orubasa bir жүргүлө ата-эне,
Bağa turgan, qaray turgan kesmese Baldarыңдын миллетин бултанайды Kız gelindin kızmatın göratinin Uğul kızın urmatın göratinin Bağa turgan, qaray turgan kesmese Baldarыңдын миллетин бултанайды Adam buldu bizi balık Ырда жигит ырдагыз, ырдаганга не жетсин? Бийле жигит бийле кыз, бийлегиңе не жетсин демекчи, КМТ 9118 тайпасындагы көчмөндөр бии менен дүркүрөгөн колчалар менен токтолобуз. студенттері өз қолдары менен тиккен кийимдерин көрсөтүүсүнө назарыңыздарды бурабыз.
Апамдын ар бир сөзү кубат мага. Сезимдер чырак болуп турат жана. Андыктан өзүм үчүн коркунучсуз, кыйындык, тоодой ташып турса дагы. КМТ-9-12 тайпасынын Мурзакулова, Минура, Аттырова, Миргүл аттуу сулуу кыздарыбызды кол чалуулар менен тоозалабыз. Gitsem öýümden kabatırlanıp Günü tünü uqtabay sanaga batıp Kara çarçım ağartıp bizdi çoğoytup Rahmatımdı açsam da tavanımdan öpsüm da adım kırlar Sizlerдің назарыңыздарда Жалын Би. Атқарушылар КМТ-9-18 тайпасының студенттері Бекимбаев Гүлсина Жаңылай тосып алыңыздар. Шамду қол чап қойсаңыздар абдан жакшы болмок. Gitse de olmaz
Hazır sizlerge kımıtı 91-18 tayfasının studentleri bir ay boyu öz kolu menen tikкен kiyimlerinin көрсөтмөкчү. Kol çakırsanızlar
ордунда Би Папури. Тосуп алыңыздар. Макенова Нуржан, менин атам эң жакшы адам. Тосуп алыңыздар. Kubat demesin, sürünsün diregim. Kaldırmaz ayazga, ızgarıga, dayanar do asgarım.
barda japjarılar tadım argaçanda bir görümün men başkadan menin atam en jakşı adam. Menin kabul al danışmanım, kızımdın sığ urmadın, canaday gülüm asılım, en mıklı ustadım, argaçanda bir görümün men başkadan, menin atam en jakşı adam. Menin atam en jakşı adam. Hazır sizlerden nazarınızdarda KMT 11-19 tayfasının studentleri öz kolları menen tiken kiyimlerin көрсөтүүсүнө турабыз.
bizi tanıştıran, biz yaşanan studentlik. Studentlik öldü, kanday soğuk günler öttü. El kızı kes yaş gözümde, kaysızca alıp gitti. Бүгінгі іс-шараның қатысушылары, сіздердің назарыңыздарда биылғы мынау екінші курстың студенттері өздерінің қолдарымен тіккен киімдерін киіп, сіздердің алдыңыздарда тұрады. Bir ele kiyimdi giyip көрсөтүү эмес, булар биринчи жолу сахнага чыгып, өздөрүнүн күчү менен ушул номерлерди даярдап, анча-мынча баягы толкунданышып, кеткен катачылыктар болсо аны туура түшүнөсүздөр. Мына ушул турган кыздарыбызга бардыгына ийгилик каалайбыз. Анан бизде жылда традиция болгондой, ушул майрам өткөндөн кийин сөз беребиз. Ата-энелерден азыр өзү сүйлөйбүз дегендер Кучкарова Тургунай апабыз, анан Сулайманов Жусуп агабыз чыгып өзүнүн оюн айтабыз деди. Ушу кыздардын жанына чыгып оюңуздарды айтып койсоңуздар. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу эжеке агайлар, ушунчалык мен да мына кыздарды көрүп өзүм толкунданып турам. Ушунчалык баягы ректоратка, деканатка, ушуну тарбиялаган эжеке агайларга миң мертебе ыраазымын. Себеби дегенде баланын айылдан башталып бар нерсе, толкунданганын баарыбыз эле сезип турабыз. Ушунчалык типтирип, ушунчалык кийиндиргендерге мен силерге, агай эжекелерге таазим этем. Mehmonlar, ota-onalar, o'qituvchilar, ammiylar, tincholilar, anjonilar sog' bo'lsin. Doim mana shu qizlarimiz baxtli bo'lsin, chevar qizlar bo'lsin. Mana yaxshi nima qilib o'zlari uchun tikishibdi. Endi birovlarga ham tikib beradi-da. Yaxshi, sizlar o'qituvchilarga rahmat. Katta edi, Xudoyim Tanjonilar sog' bo'lsin, mehrli oqibatli bo'lib, shu bolalarni mana yeyini ushlamagan qizlar mana o'zlariga chiroyli qilib tikishibdi. Rosa chiroyli. Xudoyim nasib qilsin, kiyganinglar ham nasib qilsin, baxtinglarni bersin. Katta chevar qizlar bo'lib yurishsin. Xudoyim umrlariga, rizqlariga barakat bersin. Sizlarga, o'qituvchilarga, sizlarga rahmat. Rahmat aytgan so'zlaringizga qabul Azırkı sözdü bizdin Giyipteki işxanasının Oşto Sumbat degen aksionerlik fondun direktörü Jolborsova Şayırlı Abduldayev verdi. Ama uşul ejerde daha çakırıp kettim gelip bizdin üniversitetin kolleji, eski kolleji Oşto'nun yanımızda Oşto'nun kolleji menen kiyimlerin texnologiyası jana dizayn degen kafedrası menen biz çakırıp alıp konoklop bundan keyin işlerimizi çoğu alıp barıp mobildi organizat etip şunday bir ıntımaqta bir жақсы işlerdi alıp barıp kadınlar dayandodu birbirimizge tajribamızды almaşalı dep çakırganбыз. Oşol kafedraны çakırıp koysun. Sizlerden janına çıkarırız dep ötüşüp koyalım sizlerden. Şunday bak bunday. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен эмне деп айткым келип турат студенттерге. Баягы билим алуу ийне менен кутуп казгандай дегендей, бул чеберчилик деле убагында өтө татаал нерсе да. Үйрөнүп муну. Мына булар бүгүнкү биринчи жолу өздөрүнүн кийимдерин тигип отурушат. Айткым келет,
жакшы деген баа койгум келет. Эми мунун арасында абдан жакшысы да бар экен. Анан кээ бир мындай кемчилдиктери да дегендей. Бирок мен айткым келет, биринчи жолтугун баса айтып кетип атпайбы ошон үчүн. Ушуну үйрөткөн биринчи эжелерге рахмат. Алардын аябай көп эмгеги ушул жерде көрүнүп турат. Ал эми кыздарга болсо айткым келет. Кыздар абдан жакшы, бирок мен дагы бир нерсени айткым келет. Ар кандай нерсени биринчи жолу кандай жасасаңар, кийин ошол боюнча кетесиңер. Ошон үчүн биринчи идеяны тиккенде ошонун ар бир кемчилдигин карап үйрөнүш керек. Азыр кээ бир идеяны карасаң, чындап аябай жакшы. Кээ бирин карасаңар бир элементарный эле баягы ütүгү же немесинен кемчилдик болуп атат да. Ушул нерселер кийимди тиккенден дагы 30% ашаны ütүктөп тазалоодо да. Баягы бит базарга товарды апарып тургунан самкар бүтүп койсоң, ал анча өтүмдүү болбойт. Ошол изделерди экинчи жерге барсаң, аябай соңун ütүктөп туруп упаковка кылып коет. Ошон үчүн айтат, реклама менен упаковка эң биринчи орунда элек. Азыр кийимди аябай сонун тиккенсиңер, ушуну дагы кээ бир баягы зыңк этип ütүктөп, баары тигиштерин коюп койгонуңарда бит андан да жакшы болмок. Анан эми кыздарды биз түшүнөбүз, молодцы студенттер азма сүртөп турат. Эгер ушул эле кийимдерди модельерлерге кийгизип койгонубузда совсем башкача бит болмок да. Кыздарга абдан чоң ийгилик каалайм. Келечекте ушул кесипти аркалайсыңар кыздар же башка кесипке өтүп кетесиңер, бирок ушул күндөрүңөр ушундай жадырап жайнап жүрө бергиле, ушул кесипти ар дайым аркалап кетишиңерге. Мына кыздар иш берүүчүлөр дейт, бул ишкананын директору, бул келечекте силер бүтүп барсаңар ошол жакта иштешиңер керек. Иш берүүчүлөрдүн көз карашы менен караганда кандай нерселерди айтып атат. Эми ошолорду эске алышыңыз керек. Азыр биздин мына сиздер сахнада көрүп турган бир кафедраны полностью эмес чакырдым эле да. Жетекчиси илимий иштер боюнча Москвага кетип калыптыр, зав кафедрасы. Бирок кафедранын мүчөлөрү бүт келишти. Куш келипсиздер. Мына сиздерге сөз. Саламатсыздарбы, коллегалар, ата-энелер, бүгүнкү майрамдын катышуучулары. Биз ушу жетекчи ракетин айтмакчы, ушу балдардын ушу жаркын келечеги үчүн замандын талабына ылайык ушу эки кафедранын ортосунда карым-катнашты көбөйтүп атабыз, тажрыйба алмашайлы, кандай кылсак ушу балдарды көбүрөөк кызыктырып тандаган кесибине туура жол бере алабыз деген багытта ишибизди атабыз. Рахмат дагы жол чакыргандарга. Эми бүгүнкү майрам боюнча сөз кыла турган болсок, эже ажын айтып кетти, ийне кармай албаган кыздарды бир жылда ушунча деңгээлге жеткириш бул өтө чоң. Бир айда эми бир жылдык теориясы башкасы болуп, бир жыл эле молодцы, анда өзү сөз жок. Ушу деңгээлге алып чыгыштын аркасында өтө чоң эмгек жатат. Биринчи мугалимдердин аркасынан ушу кыздардын өзүнүн кызыгуусу, аракеттин аркасынан ушундай буюмдар жаралыптыр. Бул силердин биринчи кол эмгегиңер кыздар. Мындан ары дагы ушул өнөрүңөрдү өрчүтүп, келечекте ушу кыргызды четке тааныткан атактуу дизайнер, модельер, чебер болушуңарды биз каалап кетет элек. Коллективге болсо, ушу чыгармачылык ийгилик, ушу ортобузда карым-катнаш көбөйө берсин. Биз сол баарыңыздарга. Чоң рахмат. Келгениңиздерге чоң рахмат. Эми салт боюнча биздин ушул өткөргөн майрамыбызга жыл сайын биздин университетибиздин ректораты мындай кайдыгер карабай ар дайым келип, өздөрүнүн каалоолорун айтып, тилектерин айтып, мындай жетишпеген жактарыбызды айтып, эми аны азыр айтышат, конечно. Ошол биздин жетекчиликти чакырып койсок, биздин университетибиздин окуу иштер боюнча проректору Топчу Эргешевич Исаков агай келсин. Университетибиздин мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Сыргак Токтосунович келсин. Университетибиздин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин директору Аида Тынайбековна Балтабаева эжеке келсин. Университетибиздин
Kesiplik koşulunun töragası Şerabı Manan Öçegimberdi fağa gelsin. Ana bizden bugünkü şu bayramdın günökörü olatkan Kesiplik Kolej'din direktörü İsmanova Ahuncan bak yeri fağa gelsin. Studentlerin canında durup öz bağlılarınızda ayıp koysanızlar biz de razı oluruz. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, ишкана мекемелерде келген, окуу жайларынан келген биздин меймандар. Бүгүн биздин университетте жакшы иш-чара өтүп атат. Бул биздин кесиптик коллеждин жеңил өнөр жай бирикмесинин чебер кыздарынын практикадан келген учурдагы жыйынтык отчет болуп атат. Мына ошо бир ай, 2 ай практикада болушу, ошол практикадан көп нерсени үйрөнүшөт. Бул окуунун дагы, практиканын дагы бир жыйынтыгы болуш керек. Жыйынтыгы деп булардын азыр бизге көрсөткөн жаңы тиккен кийимдери саналат. Болгондо булардын биринчи тиккен кийимдери. Бул эми бул жердеги көрүүчүлөр биз үчүн анча мааниге ээ болбогону менен ар бир студенттин өзүнүн тиккен кийими өзү үчүн өтө чоң жетишкендик болуп саналат да. Жана жогоруда айтканда колуна ийде кармап алган кыздар келип туруп ушундай бир пальтолорду, костюмдарды тигип чыгышы бул чоң жетишкендик болуп саналат. Булар окууну бүткөнгө чейин мындан дагы жакшы нерселерге жетишет. Көп жогорку жактагы конкурстарга, көрсөтмөлөргө катышып, алдыңкы орундарды ээлешет. Бул жерде кийимди бычып тигип чектелбестен булар бул жерде ошону кийип моделерди да ролун аткарып атышпайбы? Ал дагы бул жерге сахнага чыгыштын өзү эле чоң искусство болуп саналат. Биринчи жолу элдин арасында сахнага чыгыштын өзү эле чоң искусство. Ошого бир аз толкундарганы сезилгени менен ошого булар кийимдерин чыгып бизге көрсөтүп атышат. Андан сырткары мына ыр бийлерди аткарып атышат. Демек бул окууга булар жөн тапшырган эмес, эң жакшы кесипке келип тапшырышкан. Биздин университет быйыл мына 25 жыл юбилейин белгилеп, анан бир топ эл аралык көз карандысыз аккредитациялардан өттү. Ошол аккредитациядан келген эксперттер дагы биздин ушул адистикте окуган студенттерге чоң баа берип кетишти. Келип алардын ошол окуп аткан жайын көрүп, алардын мастерскойлорун көрүп, лабораторияларын көрүп, алардын окуп жаткан учурларын көрүп, тигүү сеттерин көрүшүп, ал жерде бизде эң жакшы бааларды коюп кетишти. Демек бүгүнкү катышып жаткан ата-энелер кыздарыңыздарды жакшы кесипке багыттагансыздар, жакшы жерге окутуп атасыздар. Ушул кыздарыңыздардын келечеги болсун. Биздин университетти дагы дамазалай бериңиздер. Дагы кыздарыңыздар болсо, сиңдилериңиздер болсо, кийинки окуу жылдарында дагы бизге тапшырып бериңиздер. Булардын келечеги жакшы болот. Жок эле дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө кийим тигип алышты үйрөнүшөт. Ошон үчүн сиздердин убактыңыздарды бөлүп келип катышып, ошо кыздарыңыздарга кайдыгер карабастан ушунун иши менен таанышканыңыздар үчүн биз ректораттын атынан сиздерге дагы рахмат айтабыз. Ал эми ушул жеңил өнөр жай бирикмесинин башчысы Кийинбекова Жидебала Акиевна бул өзү Союзда ташалган тажрыйбалуу окутуучулардан да болгондо дагы Украинадан бүтүп келген, ошо тажрыйбасын эмгегиге чейин жайып мына мындай практиканын жыйынтыгын көрсөтүү бул бирикмеде салтка айланып калган. Жылда ушундай салтка айланган чоң азерди өткөрүп, биз да ошого кубанып келип сөзүбүздү айтып турабыз. Ошого мына азыр чыккан кыздар силерге дагы чоң рахмат. Кийимдериңер өзгөргө жарашып жатып жашнак болуп турасыздар. Мындан дагы жакшы кийимдерди тигишти үйрөнгүлө. Ушул кийимдериңерди өзгөрүп учурунда кийгиле, башкаларга дагы үйрөткүлө. Рахмат барлыгыңыздарга. Урматтуу студенттер, урматтуу ата-энелер, урматтуу Жидебала Акиевна, тигүүчүлүк бул эң байыркы кесиптердин бири. Сөйденде адамзат пайда болгондон баштап ушул проблеманын үстүнөн ойлонуп, иштейт, жасайт, тигет да. Качанга дүйнө жүзүндө акыркы кадам калгычакты ушул кесип өзүнүн баягы ордун жоготпойт. Сөйденде биз бир гана жеп ичишибизден тышкары биз ушул кийинишибиз керек да. Анан экинчи тенденция биз кийингенде дагы
мындай жашнакай сулуу кийинишибиз керек. Ошондуктан бул кесип дайыма актуалдуу. Ушул кесипти кыздарыңыз тандап, силер да үйдө баягы жардам берсеңиздер керек, ушул кесип нансыз калбайсың деп. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда жеңил өнөр жайы аябай өнүгүп жаткан мезгил. Демек биздин кыздарыбыз ушул окууну бүткөндөн мындай эч качан ишсиз калбайт да. Юрист ишсиз калышы мүмкүн, экономист ишсиз калышы мүмкүн, бирок тигүүчүлүк кесипти аяктаган кыздарыбыз эч качан жумушсуз калбайт. Сөйдөнде бардык жерде азыр жакшы тигүүчүлөргө, жакшы модельер, конструкторлорго иш бар. Ошондуктан мен не демекмин, студенттер ушул ишти, өнөрдү, кесипти жакшы өздөштүргүлө. Сөйдөнде бул аябай жакшы кесип, айрыкча мен өзүм сүйүп жетпей калган кесип. Ошондуктан мен дайыма ошо жакшы тиккен кыздарга, ийнени туура кармаган кыздарга аябай суктанамын. Сөйдөнде бул эң жакшы кесиптер. Үйдө отуруп деле балаңды чоңойтуп отуруп деле кошуна колуңдун көйлөгүн тигип берсең деле нан таба турган кесип да. Ошондуктан биринчи алгачкы баягы жасаган тиккен кийимдер менен куттуктаймын. Бул кийимдер акыркы болбосун, мындан эжеке айткандай, мындан да мыкты кийимдерди тиккиле, баягы жакшы өздөштүргүлө, үтүктөгөндөн баштап ийнени туура сайганга чейин бардыгын эмнекен, мындан да ары бүткүчөктү жакшы өздөштүрүп, бүтүп кетип атканда абдан сонун дагы сонун көйнөктөрдү көрсөтүп кетесиңер деп тилектештемин. Атак Жидегүл апайына сизге чоң рахмат. Арыбаңыз, дайыма күч кубатта болуңуз. Энергияңыз эч качан бая өксөрбөсүн. Дагы ошо жакшынакай биздин кыздарды окутуп, Тунча Эргешевич айткандай, мындай өзүңүздүн тажрыйбаңызды берип дегендей ушу чоңойто бериңиз деген тилектештемин. Рахмат силерге. Урматтуу кунактар, урматтуу Ош технологиялык университетине келген эжекелер, достуктун ордосу болгон Кыргыз Өзбек университетине кош келипсиздер. Бүгүнкү майрамдын салтанаты менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Анан мына агайлар абдан жакшы сөз айтты. Өзү биринчи нерсе дайыма бартуу, баалуу. Мына кыздарыбыз алды мен көрүп турам, ашып барса 18ге чыккан. Бирок ушундай чеберчилик менен ошол алган теориялык билимдерин бүгүнкү күндө мына практика жүзүндө ишке ашырып, өздөрүнүн алгачкы жасаган эмгектерин бизге бул жерге алып келип тартуулап атышат. Ошондуктан ушу кыздарыбызга кең келечек, ийгилик, бир жакшылап кол чаап койсоңуздар, дагы жолу ушу кыздарыбыздын келечеги кең болсун, мыкты окусун. Ал үчүн бизде Кыргыз Өзбек университетинде баардык шарттар түзүлүп атат. Материалдык техникалык базабыз абдан жакшы. Ошол жерде мына Жидегүл Акинова окушулган тажрыйбалуу эжекелерибиз бар. Албетте мыкты адистин даярдайт деп чоң ишеним менен айтабыз. Дагы бир жолу ушул өнөрүңүздөр өркүндөп, ушундай элдин алдында мыкты болуп жүрөңүздөр. Бар болуңуздар, урматтуу студенттер. Кутман көрүүңүздөр менен урматтуу ватан элдер, урматтуу кесиптештер, урматтуу Ош технологиялык университетинен келген биздин эжекелерибиз, биздин окуу жайыбызга кош келиңиздер. Окуу жайыбызда колумдагы массалык маалыматтардан билип турасыздар, быйыл ушул билим берүү илим тармагында 25 жылдык өзүнүн сүргөндүгүнүн белгилеп отурат. Албетте жакшы материал техникага бай болгон окуу жайыбыз өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына Жидегүл Акиновага окшогон уста эжекелер эмгектенет, болгон билимин, тажрыйбасын, колдон келген өнөрдүн бардыгын келечек буунга берип, анын далили катары бүгүнкү иш-чара ошол айтылган сөздөрүбүздү далилдеп отурат. Тигүүчү деп бир сөз менен айткан менен бул оор кесип. Бир эле учурда философиялык ой жүгүрткөн, ага баа берген, анализ кылган, эсебин чыгарган, ушул нервдик чыгымдарды көп талап кылган кесип бул тигүүчүлүк кесип. Бүгүн студенттерибиз өзүнүн биринчи тиккен кийимдерин тартуулап турат. Албетте бул жакшы жашар. Мындан кийин бул иш-чараны мен мындай оюнда айткым келип атат. Исмалла Ахынжан, Жидегүл эжеке.
Биз баягы өзүбүз эле уюштурбастан мына Ош технология университетинде тигүүчүлөрдү, анан шаарда мына Сымба таксинин коомдун өкүлү эжебиз келип отурат. Ошол аркылуу бир жакшы материалдерди кошуп туруп, бир өзүбүздүн мына чоң аренада дагы студенттерибизди чоң сахнага алып чыксак деген мындан кийинки ишаралар ушуну эске алдым. Булар дагы чоң сахналарга жетелесек, ал жерден дагы бир жакшы ойлор, жакшы идеялар кошулуп, келечекте бир жакшы кесип ээлери чыгат деген ниеттебиз. Ата-энелерге, кесиптештерге дагы бир куш келиңиздер дейбиз. Студенттерибизге окууларына ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Уюштуруучуларга болсо мындан кийин дагы жакшы кечелерден жолугушалы демекчибиз. Рахмат. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, студенттер, бүгүнкү келген коноктор, иш берүүчүлөр келип отурат, ата-энелер келип отурат, Оштуудан коллегалар келип отурасыздар. Бул мындайча айтканда аккредитациялык талаптарды да ушул стейкхолдерлер катышуусу менен бүгүнкү иш-чара өтүп атат. Мен ойлойм, азыр жидегеле кийин бул иш-чара бүт элек, мунун акыркы дагы бөлүгү бар. Ошол жерде круглый столдо отуруп дагы бир топ баарлашабыз. Ошондо дагы көп сиздердин сунуштарыңар, сизин пикирлериңер айтылат деп ошолорду дагы биз эске алабыз. Мына кыздарыбыз бүгүн биринчи буюмун алып чыгып атышат. Мен ойлойм, булар азыр кийинки жылда уже бүтүрүүчү болуп квалификация ишин жасаганда аябай жакшына, сиздер бүгүн айтып кеткен кемчиликтери жок кылып жакшына иштерин алып чыгат деп ойлойм. Ошого да келип катышып беришиңерди биз каалайт элек. Ошондо дагы жакшы мындай сын пикирлер айтылат деген ойдобуз. Ошон үчүн бүгүн баардыгыңыздарга рахмат. Ушу келип бүгүн катышып, ушу кыздарыбыздын мындайча айтканда биринчи сахнага алып чыгып аткан буюмдарын көрүп, кичине булар бүгүн бизге кичине майрамдык маанай тартуулашты, мына концерт коюшуп, бийлешип, жакшы мындай бүгүнкү майрамдык немени өткөрүп, кыздарыбыз бүгүн муну менен эмес, бүгүн булар иши дагы тамак ашын дагы өздөрүнүн колдору менен жасап, аны да силерге ушу боз тийгизет го, анан кийин баа беребиз дейм. Ошон үчүн баарыңыздарга абдан чоң рахмат. Ушунчалык жашмадай калбоо тилектерди айтты. Кыздар айткан сөздөрдү эсиңерге тутуп, келечекте силерди бул абдан жакшы көп нерселерди күтүп атканды эсиңерге тутуп алгыла. Анан кийин бүгүнкү айта кете турган нерсе, биздин лицейибиз бар. Парикмахерское дело деген специальность бар. Ошол жигиттер эртемен саат 10-да келип биздин кыздардын чачын практика жүргүзүштү дейм. Ошолардын чачтарын жасаган ушу профессиональный лицейдин, кесиптик лицейибиздин ушу жамаатына бир кол чаап койсоңуздар. Рахмат чоң. Рахмат.